Бишкектин Ленин районуна болгон рейдтин жүрүшүндө ири ресторандын бири текшерилди. Бир караганда тынч, иштебей жаткандай сезилет. Бирок ресторандын ичине киргенде жүздөн ашык адамдын катышуусунда үйлөнүү той өтүп жатканына туш болдук. Санитардык талаптардын сакталбай жатканы дароо байкалды. Ыкчам топ массалык иш-чара өткөрүп жаткан тамактануучу жайдын жетекчилерине протокол түзүп, айып пул салышты. Это означает, той Кур'ан окутуу, это семейные памятные мероприятия. Таким видом деятельности запрещено. Ал эми ресторандын администраторлору коюлган талаптар аткарылбай жатканын толугу менен мойнуна алышты. Бирок карантинге чейин сүйлөшүлгөн тойлорду өткөрүү үчүн аргасыздан иштөө керектигин билдиришти. На каждое мероприятие мондай неме ачылат папка. Папкабыз бар. Папкада бүт барын данные жазылган, температура измеряется. Ал эми кийинки тойкана кулпуланып турат. Сыртында карантинге байланыштуу мекеме онлайн режимде гана иштейт деген жазуу көзгө учурады. Бирок ыкчам топту дароо ресторандын ичинде жүргөн адамдар күйүп турган жарык кызыктырды. Бир топ убакыт эшикти эч ким ачкан жок. Кызыгы кирип чыккан адамдар эшикти ачкыла дегенге жооп бербей кетип жатышты. Бир убакта ресторандын администратору чыгып, ыкчам топту киргизди. Мында дагы чоң той өтүп жатыптыр. Той болжол менен 200гө жакын адамдын катышуусунда өтүп, эч кандай аралык сакталган эмес. Ресторан той өткөрүп жаткан жеринен кармалып, 293 берененин негизинде Кыргыз Республикасынын Бузуулар кодексинен айып пул салынды. Опурталдуу абалга карабай көпчүлүк адамдар ооруну жуктуруп алуу тобокелчилигин көңүл сыртында калтырып, коюлган талаптар аткарылбай жатканына дагы бир коомдук жайды текшергенде далил болду. Чайханада бильярд клубу иштеп жаткан экен. Карантиндик чараларга ылайык мындай эс алуучу жайларга уруксаат берилген эмес. Бильярд ойноп жаткан кардарлар мобилдик топту терс маанайда кабыл алышты. Жыйынтыгында бул жайга дагы протокол түзүлдү. Ал эми бул чайхана кожоюнуна буга чейин дагы эскертүү берилген. Ага карабастан дагы деле иштеп жатыптыр. Кире элек жатып босогодон санитардык талаптар бузулганы байкалды. Кире беришине бут кийим тазалоочу нымдалган килем төшөлгөн эмес, кардарлардын саны арбын. Инспекторлор дагы бир ирет түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. 50 посадочный местодан ашык кабинкаларын толтуруп, посетитель көп принимать этип алган үчүн аларга дагы Кыргыз Республикасынын Бузуулар кодексинин 293 беренеси негизинде айып пул салынды. Экинчи жолку нарушение болгондо эле биз тарабыбыздан дагы эле ушундай чара көрүлөт. Кыргыз Республикасынын Бузуулар кодексинин 293 беренесинин негизинде айып пул салынат. Эки материал салынгандан кийин биз өзүбүз тарабыбыздан материалдарды топтоп туруп ички иштер министрлигине өткөрүп беребиз. Токтом боюнча 50 кишиге эмес, 50 орунга уруксааты берилген. Коомдук тамактануучу жайлардан аралыкты сактоо менен тамактанууга болот. Ал эми азырынча той топурларды өткөрүүгө болбойт. Мэриянын 77-чи буйругу чыккан. Ал жерде Бишкек шаарынын территориясында ЧС учурунда иштөөгө уруксат алынган мекемелердин тизмеси киргизилген. Ал тизмеде кафе ресторандар 50 посадка местодан көп эмес орун коюп иштегенге уруксат берилген. Белгилей кетсек, мэрия, жергиликтүү бийлик органдарынын кызматкерлери, мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору, санитардык экологиялык инспекция, мамлекеттик салык кызматынын башкармалыгынын жана укук коргоо органдары тарабынан жүргүзүлүп жаткан рейд өлкөдөгү эпидемиологиялык абал жакшырганга чейин уланат. Мындай чаралар биринчи кезекте жарандардын ден соолугунун коопсуздугун камсыз кылууга багытталган. Тутан Мелисов, Перизат Кутубекова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.